Жалал Абад шаарынын курорт аймагында жайгашкан Бакирова көчөсүнө 5 гектар жерге футбол академиясы 400 орунга ылайыкташтырып курулат. Кыргыз футболдук союзунун көрсөтмөсү менен FIFA жана АФК уюмдарынын талабына ылайык курулуп жатат. Академияда өздүк жатакана, ашкана, медициналык бөлмө, 3 чоң 4 кичи футболдук талалары жана бир жабык спорт залы бар. Эл аралык деңгээлде, Азиянын деңгээлинде биз баягы футболдо иштеген адам катары көрүп билип жүрөбүз. Ошолордун деңгээлинде болот деген ойдобуз. Жатаканалары, окуу жайлары 9 жаштан баштап 4-5 группа жаса сөзсүз милдеттүү түрдө болот деген ойдобуз. Себеби дегенде Кыргыз футболдук союзунун менен иштешебиз деп атпайбызбы? Алардын да өздөрүнүн талаптары бар да. Курорт аймагынын жашоочулары бүгүнкү коомдук талкууда каралган футбол академиясынын долбоору менен таанышты. Анда жашоочулар таштандыга айланган жайды спорттук аймакка айлантуусуна макул экендигин айтышты. Мындан сырткары айланасына жашоочулар үчүн да шарттар каралган. Ал жерде 9 жаштан 16 жашка чейинки, 19 жашка чейинки аралыктагы балдар 3 поток менен билим алышат. Анан бул жерде тренерлер заграницадан келет. Алардын бүт жатаканасы тамак ашына чейин каралат, эгер алыс жактан келген балдар болсо. Кадыржан Батыровдун элдик ишканасына өткөн. Элдик ишканасынан биз муниципальный мүлккө каттап, өзүнүн мэрияга алып, ал жерди биз инвесторлорго берип атабыз да. Академияда футболдон сырткары балдар англис тилин үйрөнүшөт. Максат эл аралык тажрыйба алуу менен бирге өлкө курамасынын катарын бекемдөө жана таланттуу балдарды жылда футбол менен өнүккөн мамлекеттерге футбол клубтарына жөнөтүү. Ал жер свалка болуп кеткен эле да. Свалкадан сакталат. Элдер ошо жерге барып эс алат. Балдарыбыз ошо жерден жамандыкка барбайт, спортко неме болсачы, ооруям болбойт, башка дагы болбойт. Ошого биз аябай сүйүндүк. Эми неме болгондо дагы элибиз за. Эч ким против болбойт. Футбол академиясын куруу үчүн шаардык мэрия тарабынан атайын жер бөлүнүп берилди. Аталган аянтта жерди тегиздөө менен курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Октябрда объектилер пайдаланууга берилиши күтүлүүдө. Андан соң 9 жаштан 17 жашка чейинки балдарды кабыл алуу башталат. Диана Райымжанова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.